Зулушев менен эки спикер бийликти басып алууга байланыштуу иш тууралуу үн катты. 75 каты деп аталган иш боюнча айыпталуучулар жабык сот процесси башталгандан кийин алгачкы жолу үн катышты. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Курманкул Зулушев жана Жогорку кеңештин экс төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу журналисттерге аталган кылмыш иши боюнча комментарий беришти. Нурланбек Тургунбек уулу бул документке эч кандай тиешеси жок экенин жана аны көрбөгөнүн билдирди. Мен ал учурда Туркияда кызматтык сапарда жүргөм. Бул кат чыкканда Кыргызстанда болгон эмесмин. Баары менин кабарымсыз болгон. Ал катты өзүм да көргөн эмесмин, деди ал. Ошол эле учурда мурдагы спикер коомчулукту соттун чечимин күтүүгө чакырды. Азыр сот процесси башталды. Баарын угасыздар. Азырынча сабыр менен күтүү керек деп белгиледи ал. Курманкул Зулушев дагы коюлган айыптар боюнча кеңири комментарий берүүдөн баш тартып, сот процесси жабык өтүп жатканын жүйө келтирди. Айып боюнча азырынча эч нерсе айтуунун кереги жок. Сот жүрүп жатат, деди мурдагы башкы прокурор. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевке жана 75-чилердин катына байланыштуу деп айтылган кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 28 майда Бишкектин 1-май райондук сотунда уланды. Бул иш жашыруун материалдарга байланыштуу жабык тартипте каралууда. Булак Говоритова. Илимдер Академиясы Ысык көлдүн абалына тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары Ысык көлдүн абалы өтө кейиштүү экенин белгилешүүдө. Илимдер Академиясынын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланган баяндамада көлдүн деңгээлин изилдөөдөн алынган кооптуу маалыматтар жана ошондой эле кыргыз берметин сактап калуунун жолдору сунушталды. Анда кыргыз бермети жылдан жылга азайып соолуп баратканы, алдын албаса жакын аралыкта ысык көл таштанды жана балыр баскан сазга айланары белгиленген. Эң негизги көйгөй көлдүн суусунун азайышы. Изилдөөлөргө ылайык акыркы 170 жыл ичинде көлдүн деңгээли 14 метрге төмөндөгөн. Акыркы жылдары бул процесс дагы тездеп жылына орточо 6-7 сантиметрге чейин түшүп жатат. Натыйжада көлдүн аянты кичирейип, бууланган ным азаюуда. Бул өз кезегинде аймактагы жаан-чачынга жана жаратылыштын жалпы тең салмагына таасир этет деп жазылган анда. Дагы бир кооптуу белги катары көлдөгү балырлардын көбөйүшү айтылган. Экологдордун айтымында бул суунун курамы өзгөрүп жатканын билдирет. Көлгө жер семирткичтер, агынды суулар жана башка булгоочу заттар түшкөндө фосфор сыяктуу элементтер көбөйүп, балырлар тез өсө баштайт. Мындай көрүнүш мурда өтө таза деп эсептелген. Ысык көл үчүн жаңы жана кооптуу процесс болуп саналат. Окумуштуулар мындан тышкары туризмдин көзөмөлсүз өсүшү да көлгө чоң басым жаратып жатканын, жээктерде башаламан курулуштар көбөйүп, бардык пансионаттарда сапаттуу тазалоочу системалар жоктугун белгилешүүдө. Акыркы жылдары суучулдар көлдүн түбүнөн тонналаган таштанды жана эски балык торлорун чыгарышкан. Окумуштуулар ысык көлгө так илимий мониторинг жүргүзүүнү, сууну үнөмдөөнү, жээктеги курулуштарды жөнгө салууну жана экологиялык мыйзамдарды күчөтүүнү негизги чечим катары көрсөтүшкөн. Суу ресурстары кызматы 2023 жылдагы мониторингдин жыйынтыктарына ылайык көлгө 97 дарыя койганын билдирген. Алардын ичинен сугат мезгилинде 60тан ашык дарыя көлгө жетпейт. Дарыялардын болжол менен 30% соолуп калган. Жыл бою көлгө Жыргалаң, Түп, Каракол жана Кызыл суу сыяктуу ири дарыялар гана агып кирет. Бирок акыркы жылдары алардын суусунун көлөмү да азайган. Быйыл 31 июльдан 2 августка чейин ысык көлдө жогорку ылдамдыктагы кайыктардын F1N20 дүйнөлүк чемпионатын өткөрүү демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Туризм департаменти бул иш-чараны өткөрүү Кыргызстандын эл аралык туристтик жана инвестициялык дараметтин жогорулатаарын билдирди. Социалдык тармактарда бул жарышты өткөрүүгө каршы чыгып, экологиялык кесепеттери болушун эскерткендер болууда. Булак Азаттык. Бүгүн Кыргызстан тарыхый учурду башынан өткөрүп жатат. Өлкө акырындап четте калган аймактан ири эл аралык долбоорлордун жана дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чаралардын борборуна айланып баратат.
Бирок ошол эле учурда соц тармактарда дүрбөлөң чагымчылык жана ачык манипуляциялар көбөйүүдө. Ысык көлдө дүйнөлүк F1N20 чемпионатын өтөөрү айтылары менен эле экологиялык кырсык болот деп кыйкырыктар чыга баштады. Бирок мындай мелдештер оңдогон жылдардан бери дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө, Европада, Азияда, Жакынкы Чыгышта өткөрүлүп келет жана бир дагы мамлекет экология бузулат деп андан баш тарткан эмес. Ошондо жөнөкөй суроо жаралат. Эмне үчүн Кыргызстан престиждүү дүйнөлүк иш-чара өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондо эле аны чоң чырга айлантууга аракет кылгандар чыга калат. Анткени маселе бир гана спорттук мелдеште эмес, бул дүйнөгө берилген белге. Кыргызстанга эл аралык деңгээлде иш-чараларды өткөрүүгө ишеним арта башташты. Мындай турнирлер инвестиция, туристтер, өлкөнүн жарнамасы жана дүйнөлүк аренадагы жаңы имидж. Ушундай эле көрүнүш эри инфраструктуралык долбоорлордун айланасында да болуп жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбар Ата 1 асман шаары булар өлкөнүн экономикасын оңдогон жылдарга өзгөртө ала турган долбоорлор. Бирок келечектеги мүмкүнчүлүктөрдү талкуулоонун ордуна коомдун бир бөлүгүн кайра эле чет элдик жумушчулар тууралуу коркунучтар жана дүрбөлөңгө түртүүгө аракет кылышууда. Көптөр жөнөкөй чындыкты унутуп жатышат. Дүйнөдө бир дагы чоң долбоор сырттан адистерди тартпай курулган эмес. Перс булуңундагы өлкөлөрдө да, Туркияда да, Кытайда да, Түштүк Кореяда да ушундай болгон. Адегенде технология, адистер, инвестициялар жана курулуш келет. Андан кийин өз кадрлары, тажрыйба жана жаңы экономика калыптанат. Азыр эң коркунучтуусу талаштын өзү эмес, коомдук экология, улут маселеси же тышкы дүйнөдөн коркуу аркылуу атайлап бири-бирине каршы коюу андан да кооптуу. Кыргызстан өтө узак убакыт бою башкалардын өнүгүүсүн сырттан карап турган өлкө болуп келди. Бүгүн өлкөнүн дүйнөлүк чоң процесстердин бир бөлүгүн айланууга мүмкүнчүлүгү пайда болду. Азыр негизги маселе катерлерде эмес, чет элдик жумушчуларда эмес жана соц тармактардагы чагымчылдыкта да эмес. Негизги суроо коом өзү өнүгүүнү, атаандаштыкты жана өлкөнүн жаңы масштабын психологиялык жактан кабыл алууга даярбы? Бүтүндөй кесиптери жок болуп кетиши мүмкүн. Путин жасалма интеллектинин келечеги тууралуу. Россия Федерациясынын лидери Владимир Путин Астанада өтүп жаткан Евразия экономикалык форумда келечекте компьютердин адамдын ордун басышы менен бүтүндөй кесиптер жок болуп кетиши мүмкүндүгүн айтты. Россия лидери жасалма интеллект боюнча төмөнкүлөрдү белгиледи. Төмөнкү квалификациядагы кадрларды жасалма интеллект менен алмаштыруу келечекте боло турган процесс. Жасалма интеллект азыртан эле аталган кызматкерлердин ордун басып бара жатат. Келечекте бул орто деңгээлдеги кызматкерлерге да таасир этиши мүмкүн. Миллиондогон адамдар жумуссуз калышы же кесибин өзгөртүүгө аргасыз болушу айныксыз нерсе. Айрым кесиптер таптакыр жоголуп кетиши мүмкүн. Жасалма интеллектинин өнүгүшүнө байланыштуу алдыдагы өзгөрүүлөргө даяр болуу керек жана аларды экономикалык өсүштүн алдыга сүйрөй турган күчү катары колдонуу зарыл. Россия жасалма интеллект тармагында өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу жакшы майнап бере турганын түшүнөт, дейт Булак Спутник.